Сапатсыз курулуш, элдин нааразычылыгы, жолдорду кайрадан калыбына келтирүү үчүн карызга алынган чет өлкөлүк насыялар жана гранттар. Бүтпөгөн айланба. Чет мамлекеттерден алынган карыздардын бир бөлүгү мына ушул жол курууга жумшалат. Карызга көмүлүп бара жаткан Кыргызстан үчүн сапатсыз салынган жолдордун жана эффектисиз коротулган каражаттардын канчалык деңгээлде өлкөгө пайдасы бар? Тагдырдын тамашасыбы же бюджетке атайлап келтирилген чыгымбы Айтор жалгыз эле Бишкекте эмес, өлкөдөгү жаңы салынган жолдордун дээрлик көпчүлүгү жаз келери менен оңрайып тешилип баштайт. Аны көргөн жолчулар камынып жамачылап башташат. Жылдан жылга кайталанган көрүнүш. Жолдордун тешилгени бул бюджеттин тешилгени. Канчалык кабыл алгыбыз келбесин, чындык ушундай. Салынган жолдор жыл айланбай жазга жетпей талкалана баштайт. Бул көрүнүш өзгөчө Бишкек шаарында өтө көп кездешет. Тереңирээк оюлуп оңрайып калган жерлерде автоунаалардын дөңгөлөктөрү жарылып, же амортизаторлоруна күч келип, баштарын чайкап нааразы болгон айдоочулар. Мына бул силер көрүп турган да көчө Чолпон Атинский көчө, ушул жасалганына бир 2 жыл деле болуп элек. Результат ушул болуп атат, көрбөйсүңөрбү? Эгер ал жактан машина байкабай келсе, аварийный ситуация, машиналар томолонуп да кетиши мүмкүн да. Жертва болушу мүмкүн. Бул эмне деген ушу 2 жылга жетпегенде ушундай болуп туруп, өңгүл-дөңгүл болуп калган жолду. Кимдер жасаган? Буларга ким жооп берет? Машиналардын запчасттары, тетиктери үзүлүп кетиши мүмкүн. Бул болбойт да мындай кылганчы. Буга жооп бериш керек да, конце концов бирөө. Кыргызстандагы жолдорго ким жоопту? Шаар ичиндеги жолдорго мэрия жооп берсе, аймактарды бириктирген жана райондордогу жолдор, автотрассалар республиканын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин карамагында. Жалпы узундугу 34 000 километрден ашык жол бар да. Ошонун 18 942 километри ушу бизге тиешелүү да, биздин баланста деп коебуз. Биздин карамагыбызда да. Анын ичинде ошол Бишкек шаарынан сырткары бүт региондорго кеткен жолдор, жана Бишкек Нарын-Торгар, Бишкек Ош дедим. Жана Исык көлдүн айланасына кеткен, Тегерете кеткен жол. Ошондой эле Ош Сарыташ Эркештам, Ош Баткен Исфана жолу ушу сыяктанган тармактагы жолдор. Эл аралык маанидегилерин айтып кеттим. Андан сырткары мамлекеттик маанидеги жолдор бар. Жана областтарда райондорду бириктирип турган, райондун ичинде айыл өкмөттөрүн бириктирип турган жергиликтүү маанидеги ушундай жолдор болуп саналат да. Анан биз ошол жалпы пайдалануучу жол деп коебуз. Жана мен айтып кеткен 18 942 километр жолду. Ошо жалпы пайдалануучу жолдорду тейлеп, кармап, эксплуатациялап тура турган мекеме ушу биз жол чарба департаментибиз. Жолдорду кармап туруу, эксплуатациялоо маселеси деген эмне? Биз жана бекитилген жолдорду республиканский бюджеттен акча каражаты бөлүнөт, жолдорду тейлеп кармап турууга. Анан жылына былтыркы жылдын башына чейин да 1 миллиард 870 миллион сом тегерегинде акча жылына бөлүнүп турчу да. Аз-маз айырма болуп кетет ошондой да. Грубо айтканда 1 миллиард 900 миллион сом тегерегинде акча каралып турчу. Анан былтыр билесиздер да, февраль айынан баштап жанагындай коронавирус оорусуна байланышкан пандемия башталып, анан эң негизгиси элдин аманчылыгын, эсенчилигин, ден соолугун сактап калалы деген мааниде жана республиканский бюджеттен бөлүнүп аткан акчаны бизден кыскартып, ошо медицина жагына бурганда. Жол 3 катмардан курулат. Алдына төшөлгөн биринчи катмар негизги асфальт жана үстүндөгү катмары. Алдындагы биринчи катмары бул топурактын престелиши, кум төшөлгөн шагыл, гравий жана андан кийин биз көрүп турган асфальт. Жолдордун сапатына практикада 5 фактор таасирин берет. Ультрафиолет нуру бул асфальт төшөлмөсүн ысытып күйгүзөт. Вибрация акыркы жылдардагы унаалардын көбөйүшү, жогорку ылдам менен жүргөн унаалар, абанын температурасы. Акыркы фактор бул суу жана нымдуулук. Жолдордун бузулушуна мына ушул акыркы фактор өзгөчө оор таасир берет. Ушундан улам жолдор тезинен иштен чыгып жарыла баштайт. Жаздын келери менен жолдор тешилип калат. Астыңкы слой дегени ал жана крупнозернистый асфальтобетонный покрытие болот, ал суу киргизбейиши мүмкүн да. Астына суу кирип кеткенден кийин ал астына барат, суу тоңот, тоңгондо
суунун физический свойствосын билесиңер да, музга айланат, музга айландырганда объему көбөйөт да, тигини түртүп коет. Анан кайра эрийт, эригенде тиги жер пустота болуп калып талкаланышы мүмкүн да. Ошондойго болуп кетпесин деп биз былтыр подрядчиктерден суранып ошол жанагы алдыңкы слою жабылбай турган жерлерди жаптырдык да. Комплекс инженерных сооружений деп коет, аябай трудный условияда иштей турган бул сооруженияда жана бат-баттан суук болуп кайра жана тоңуп кайра эрип кете турган бул процесс аябай тиги жолдун конструкциясы үчүн аябай жанагы разрушительный процесс да. Ошондойдо иштеген аябай чоң сложный сооружение болуп эсептелет да, комплекс инженерных сооружений. Эми ошол жана кармап тейлеп туруудан ушунун жана жолдун сапаты, анын долговечности, сохранности ошо тейлөөдөн зависит этет да. Жолдун эң эле биринчи врагы, жоосу деп коебу, бул суу. Ошол биринчи очерет жанагы бул тейлеп аткандардын милдети, жол тейлечү мекемелердин милдети ошол жанагы жолго сууну жолотпош керек да. Обеспечение водоотвода деп коет. Ошо менен заниматься этиш керек да. Кыргызстанда салынган жолдорго орто эсеп менен 5 жылдык кепилдик мөөнөтү берилет. Бирок жогоруда айтылган табигый жана башка таасирлерден же сапаты төмөн, же болбосо технологиялардын туура эмес колдонушунан улам жолдор мөөнөтүнө чейин бузулушу мүмкүн. Жолчулардын айтымында бул учурда кепилдигин алып, ошол жолду курган ишкана өз каражатынын эсебинен жолдорду калыбына келтирет. Эми сапаты жагынан айталычы, биздин башкармалык жана куруу, аны реконструкция ишин апарабыз да. Анан бизде мыйзам бар, автомобиль жолдо жаңы курулганга 5 жыл гарантия берет, а жаңы реконструкция кылганга 3 жыл берет. Эгерде ошол убакытта кандай бир кемчилик болуп калса, ошо подрядчик өзүнүн акчасына, ошо кемчиликтердин баарын оңдойт да. Ошо гарантия, ошо подрядчик качып кетпеш үчүн бизге ошо определенный сумма бар да, ошо бизге залог калат 5 жыл. Ошон бүткөндөн кийин комиссия изилденгенден кийин гана эксплуатацияга өтөт да. Аймактарды бириктирген негизги магистралдар аба ырайынын жана эксплуатациялоонун катаал шарттарына карабастан тиешелүү стандарттарга алда-канча жооп бергени менен Бишкек шаарындагы салынган жолдор талаптарга дал келбегендей. Себеби курулган жолдордо жыл айланбай жаракалар пайда болуп, дагы бир жылдан кийин тешиле баштайт. Эмне үчүн жаңы салынган жолдорду 2 жылга жетпей оңдогонго туура келет? Балким салынып жаткан жолдор тиешелүү стандарттарга жооп бербей жатабы, же дагы башка себептерден улам жолдордун өмүрү кыскарып жатабы, же убагында карап жаранкалардын алдын алуу иштери маалында жүргүзүлбөгөндүктөн жолдор кейиштүү абалга келип жатабы? Биздин шаарда тилекке каршы 9 организация бар экен да. Зеленхоз арыгынан өзүнчө сугарат, өзүнчө бак тигет, тазалык, карды тазалайт. Бишкек асфальт сервис жана текущий ремонт жана трещинаны метет. Автопарковка өзүнчө организация ушуп 9 мекеме бар экен да. Биздин көйгөй ушу бир организация түзсөк, ошондо проблема жоопкерчилик 9 жоопкерчиликке чачылып кеткен да. Биздин мурунку конституцияда эч ким жооп бербейт да. Ошондой болуп калган да, тилекке каршы. Эми азыркы биз дагы кайрылдык, көп жерге кайрылып атабыз. Бир орган болуп, бирдей карасак деп жатабыз да. Ошондо дагы өмүрү узарат эле да биздин жолдорубуз. Жолду өп жыттап эксплуатация кылыш керек да. Эгерде эксплуатация кылып, убагында кар тазалабасаң, убагында сууну жанакы келген арыкчалар тазалап турсаң, ал 1000 качество кылсаң да 2-3 жылда талкалап калышы мүмкүн. Бул эл эң көп каттаган шаардагы ири базарлардын бирине кирген Аламүдүн базарынын күн чыгыш тарабындагы Будённый деп аталган көчө. Бул көчө менен жол тандабастар эле жүрбөсө, алды жапыз унааларга жүрүү мүмкүн эмес. Аталган көчө Совет мезгилинен бери каралган эмес. Абалы мына сиз көрүп тургандай. Ордо калаада ушул сыңары Совет доорунан бери каралбай калган көчөлөр арбын. Мына ушул көчөлөрдүн курулушу качан жүргүзүлөт деген суроо менен Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылдык. Бизде жаңы Кытай кыратын экинчи этабы башталды. Ошондо 60 көчө, 70 чакырым жолду оңдойбуз. Бул такыр Союз малынан бери бир 30-40 жыл салынбаган жолдорду салган планданабыз. Бул Будёнов көчөсүн
Эми айтып кетейин, Бужонов көчөсү реконструкция ишин кылабыз, бейиктен Жан төшү, Скрайбен ошо жаңы Союз малынан бери асфальттанбай калган Матросов көчөсү, анан жаңы курулушубуз да бар, Суха Батыра, 7-апрелде Каралаев көчөсүнө чейин 4 пассалык жаңы жол салалып деп атасың. Южный магистраль деп коебуз эми орусча айтканда. Ошо Чөртөк көчөсүнө чейин токтоп калганбыз. Чөртөк көчөсүнүн Алыкулова чейин, шаардын четине чейин чыгарып, ошо толук Южный магистраль быйыл бүтөлүт деп жатабыз да. Ошондой чоң планыбыз бар. Бул албетте Кытайдын грантынын эсебинен. Ал эми бул Бишкектин күн чыгышындагы Чолпон ата көчөсү салынганына толук 2 жыл боло элек. Быйыл мына момундай болуп ар кайсы жеринен тешиле баштаптыр. Совет доорунан бери каралбай калган жолдун жаңы салынганын көрүп мелтиреп мелжип эле калды деп сүйүнгөндөр, жапжаңы жолдун тешилгенин көрүп баягыдан арылгыс болдук деп кейишет. Өкмөттүн кандай иштеп атканына же өкмөттүн текшербейт, госрегистр деген бар, госстандарт деген бар. Анткени эмне үчүн жолду текшергенде толук текшерип албайт. Ошо наразычылык жолдорду карасаңыз, ушундай кайсы жерге барсаң эле чуңкур, кайсы жерге барсаң эле чуңкур. Айдоочуларга бир топ эле кыйын, аны айланып өтөм деп пробка создавать этип атат. Ар кандай Кыргызстан основной столицаны этип позорит. Кыргызстанга салынып жаткан жолдордун наркы канча турат? Кыргызстанда жолдорду куруу жалпыга маалым болгондой тендер жарыялоо аркылуу өткөрүлүп, тендерге катышып жеңип чыккан ишканага тиет. Жеңүүчүлөр дээрлик көпчүлүк учурда чет элдик компаниялар. Жол салынардын алдында долбоорду бүткөрүү мөөнөтү бекитилет. Бирок көпчүлүк учурда курулуш иштери башталып калган кезде тендердин өтүшү жана жеңүүчү компаниядагы шек туудурган коррупциялык жана чуулгандуу жагдайлар аныкталып, же кандайдыр бир башка көйгөйлөр орун алып, жолдордун курулушу токтоп калат. Бул учурда курулуштун мөөнөттөрү созулуп кетет. Салынып аткан жолдордун бири бул Бишкек Кара-Балта жолу болуп салынат. Өзүңөр билесиңер, бул жол 2016 жылы башталган. Мына азыр кызуу кышында да, күзүндө да, жайында да жумуштар жүрүп атат. Планга карата 2020 жылы жайында бүтүш керек эле бул баягы куруу сезонунда, бирок бүтпөй калды. Анткени ал жерде объективдик, анан ошондой эле субъективдик бир причиналар болуп бүтпөй калды. Балыкчы Чолпон ата коорумдуу деген жолу башталган билесиздер да, 2015 жылы башталган. 2015 жылы башталып, 2017 жылы бүтүш керек болчу. Анын эменин жана тендерге утуп алган баасы 6 миллиард 803 миллион сомдук объект болчу да. Ошону Лоңхай деген фирма утуп алып, ошол оңдоо жумуштарын баштаган. Мунун дагы источник финансированиясы жанагы республикалык бюджеттен. Анан ошо республикалык бюджеттен жанагы подрядчик утуп алган сумманы толук кандуу каржылоого жетише албагандыктан азыр ушул күнгө чейин уланып келатат да. Кыргызстанда эгемендик алгандан бери бул тармактагы бир дагы ири долбоорлор чуулгансыз бүтө элек деген пикирлер 2020 жылдын май айында жогорку кеңеште да айтылган. Ушундан улам өлкөдөгү салынган жолдордун сапаты төмөн. Мисалы 2020 жылы транспорт жана жолдор министринин 2 орун басары коррупцияга байланыштуу иш боюнча кармалган. Мурунку министрлердин бир нечеси чыр чатак менен жумуштан бошоп, айрымдарына кылмыш иши козголгон учурлар да болгон. Өткөн жылдагы ошо массалык маалымат каражаттарына байырма-бай чыккан болчу. 2020 жылы ушул транспорт министрлигинде коррупциялык схемалар аныкталып, 22 жетекчи иштен айдалган эле. Ошол тууралуу айтып бере аласызбы? Эми бул маселе өзүңөр билесиңер, баягы транспорт жана жол министрлигинде ушундай фактылар аныкталган. Кээ бир ошо жетекчилер, министрдин орун басарлары акча каражат алып, сот аркылуу кээ бирлерин далилденип, аларды кандайдыр бир мөөнөткө соттолгон да. Анан кийин эми баягы бул жерде отуруп алып эле бардыгы эле баягы акчаны эңсеп эле баягы ошо акчаны ошо коррупциялык жол менен алып калалык деген ойдо болгон адамдар ойлойм азыраак депчи, ошондойлор болуп калат. Анан бизде ушул транспорт жана жол министрлигинде атайын биздин уполномоченный по делам коррупции деген бир должность бар. Ошо жанагы коррупцияга каршы иштей турган атайын
бизде бөлүм бар. Ошол киши атайын ушу жумуштарды аткарып, кандайдыр бир жыл сайын кандайдыр бир пландар бар. Жанагы Совет безопасности менен иштеп, ал жерден ошо коррупцияга бөгөт коюу боюнча жумуштарды аткарат да. Жол куруу үчүн жарыяланган тендерлерге ата мекендик курулушчулар деле катышат. Алар чет өлкөлүктөргө салыштырмалуу төмөнүрөөк бааларды дагы сунушташат. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тендерди чет мамлекеттик ишканалар утуп кетишет. Силердин баягы айтып аткан баягы сурооңорго мен түшүнүп атам. Эмнеге башка компаниялар келип жолду баягы өзүбүздүн ата мекендик компаниялар салбайт дегенде болуп атпайбы? Мен ойлойм, мына азыркы акыркы убакта биздин баягы жергиликтүү компаниялардын көбү жол салганга, ушундай тендерлерге катышканга уже баягы өздөрүнүн опыты көбүрөөк болуп калды. Мен айтып кетишим керек, бул жашыруун эмес. Көп эле чет өлкөлүк компаниялар келип алып, тендерди утуп алып, баягы эч бир техникасыз келип эле, анан кийин жергиликтүү эле баягы эле биздин компанияларды жалдап эле иштетип аткан фактылар бар. Ошон үчүн өлкөнүн башчысы да, башкалар да коюп атпайбы элдин астында атайын бир задача коюп атат. Ушундай жергиликтүү компаниялар өздөрү иштеп, өздөрү жол салууга мүмкүнчүлүк бериш керек дегендей ошондой маселелер каралып атат да. Транспорт жана жол министрлиги тарабынан. Кыргызстандын жолчуларынын айтымында учурда өлкөдө салынып жаткан жолдор заманбап технологиялардын негизинде бардык талаптарга жооп бергидей ыкмалар менен салынууда. Бирок ошол эле коңшу мамлекеттер менен салыштырсак, мисалы Казакстан инновациялык технологиялардын жардамы менен жол конструкцияларын 50% жакшыртып, курулушка кеткен мөөнөттү 3 эсеге кыскартты. Жыйынтыгында алардагы жолдор азыр капиталдык оңдоп түзөлөрсүз эле 10 жылдан ашуун мөөнөттүк кепилдик менен курулууда. Бул технологиялардын бардыгы албетте жеткиликтүү. Бизге келген чет элдик жол куруучулар дагы ушул эле технологияларды колдонушат экен. Анда эмне үчүн Кыргызстанда салынган жолдор мөөнөтүнөн мурда иштен чыгат? Өзгөчө Ордо калада Бишкектеги көчөлөр быйыл жаз келери менен кейиштүү абалга келгенин өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Же жаңыны сапатсыз куруп, аны жамай берип 10 эселеп чыгым тартуудан пайда тапкандар барбы? Болбосо сырттан келген насыялардын жана гранттардын 80% мына ушул жол курууга жумшалат.